Имамчылыкка чыкканда кандай ниет кылыш керек? Өзү имамчылыкка чыгуу оңой нерсе эмес. Ар бир адам эле имамчылыкка чыга бербеш керек. Себеби имамчылыкка чыккан адам аркадагы адамдардын намазына жоопкерчи болот. Эртең сен кыяматта ушунча адамдын намазына жооп бересиң. Ошон үчүн намаздарда талашып калышат го, сен чык, мен чык деп, жоопкерчиликтен качып атат. Үзүрүм бар, бул нерсе, мен даратым, сен дагы ар нерсе дейт. Бирок имамчылыкка чыксаң сообу бар анын. Ошончо адамдын намазы мойнуна алган. Ниет кылып атканда эмне? Мен ниет кылдым ошо адамдарга имамчылык болгонго халисан лиллахи таала. Эгерде аялдар намаз окуусу мүмкүн боло турган болсо, мечиттерде аялдардын намазканасы бар да, сөзсүз түрдө аялдар ниет кылыныш керек. Аялдарды дагы мен өзүм имамчылыгым алдында. Болбосо ниет кылбай койсоң, аялдар намазканага кирип сага уйган болсо, аялдардын намазы жарабай калат. Ошон үчүн имам болгон адам өтө зирек болушу керек. Мечиттерде, мындай жерде имам болгондо дароо ойлоно коюш керек. Мен имам болуп атам, демек адамдардын намазына жооп беремин. Аялдар бар боло турган болсо, аялдардын этияттан ниет кылып коет. Аял жок болсо дагы, бар боло турган болсо намаз дурус болот. Үйдө да ошондой, үйдө да ошондой. Мындай маселе, таксырым. Эгерде сиз имам болсоңуз, жария окуй турган намаздарды жария окуйсуңуз. Эгерде сыр ичиңен окуй турган намаздарды ичиңизден окуйсуз. Жамаат имам болсоңуз. Өзүңүз болгондо жария окулчу намаздарда ыктыярдуусуз. Сырриларды ичиңен окуй турган ичиңен окуйсуң. Жария окуй турган намазда ыктыярдуусуң. Кааласаң үнүң чыгарып окуйсуң, кааласа ичиңен окуйсуң. Бирок үнүң чыгарып окуган жакшыраак дейт.